Салам балдар. Биз этиш менен таанышпыз балдар. Заттын кыймыл-аракетин ал-абалын билдирип, эмне кылды, эмне кылат, эмне кылып жатат деген суроолорго жооп берген сөздөрдү этиш дейбиз. Этиш жак боюнча, сан боюнча, чак боюнча бөлүнүшүн билебиз. Келер чак, учур чакты өттүк. Бүгүн биз өткөн чак менен таанышабыз балдар. Балдар, буга чейин келер чакты, учур чакты өткөнбүз. Карагылачы. Келер чак, учур чак. Ал эми бүгүн биз өткөн чак менен таанышабыз. Өткөн чак кыймыл-аракеттин биз сүйлөп жаткан мезгилден мурда болуп өткөндүгүн билдирип, эмне кылды, эмне болду деген суроолорго жооп берет. Ырды карап көрөлү. Кар эриди, кар кетти, жердин бети көгөрдү. Ким айдады, ким септи, жердин бети төрөлдү. Бул жерден өткөн чакты табабыз. Эриди, кетти, көгөрдү, айдады, септи, төрөлдү. Эми бул сүрөткө карап, сүрөткө өткөн чакты билдиргендей кылып сүйлөм түзүп көрөлүчү балдар. Жакшы ойлонуп түзөбүз, карагыла. Самат бак отургузду. Эмне кылды? Отургузду. Отургузган бактары өсүп чыкты. Эмне болду? Өсүп чыкты. Демек, этиш отургузду жана өсүп чыкты. Бул сүрөткө карап дагы сөздөрдү коебуз. Эмне кылды? Окуучу барды. Окуду. Жазды. Үйрөндү. Жооп берди. Тарбияланды. Билди. Демек, өткөн чакка кыймыл-аракетти биз сүйлөп жаткан мезгилден мурда болуп өткөндүгүн билдирип, эмне кылды, эмне болду деген суроолорго жооп берген сөздөр кирет экен балдар. Эсиңерде сактап калгыла. Анда-мындан ары окуу китебиңерде берилген көнүгүүлөрдү так, туура аткарып, сулуу жазганга аракет кылып көргүлө. Көрүшкөнчө балдар.